Негизи бул нипах оору канчалык деңгээлде коркунучтуу? Ошо чочко баккан фермада иштеген жумушчулар аден ошол ооруп баштаган. Индиядан Кыргызстанга келген жарандар көп, Кыргызстандан Индияга баргандар көп. Себеп дегенде ооруну ташып келүү коркунучу бар. Кыргызстанга келип калса, бизде дары-дармек, адестер канчалык жетиштүү? Вирус нипахта деле бул вирустарга каршы дары-дармегибиз жок. Агай, мындай сактыкта кордук жок деген жакшы сөз бар да. Түз рейс бар экен бизде. Манас аэропорт менен Делиден. Тароо жагынан өтө тез тарай турган вируспу же? Бул вирустун таркоосу саатына 3 миллиметр дейт. Моюнга алыш керек, эч кандай тажрыйбабыз жок. Адамдардын өлүмү канчалык деңгээлде көп болуптур? Канча адам каза болгон мындан? Айрым учурларда мисалы 18 адам ооруган болсо, анын тегинен көбү каза болуп кеткен. Ооруну дарылаганга дарылар жок. Вакцина жок. Кантип дарылайсыңар? Демек, кыргыз медицинасы даяр. Бүгүнкү күндө биз даярбыз. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, кабарда маек көрсөтүүсү өз берүүсүн улантат. Аты жөнүм Жазгүл Мадинова. Биз бүгүн Индияда тарап жаткан өтө коркунучтуу деген нипах оорусу жөнүндө кеп калабыз. Бизде конокто Саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык өтө кооптуу карантиндик жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун эпидемиология башкармалыгынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Кубан Бектурдиев. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Рахмат. Азыркы тапта ошол Индияда тарапта жаткан нипах оорусу абдан ошол элди кооптондурган оорулардын бири болуп турат. Негизи бул нипах оору канчалык деңгээлде коркунучтуу? Чындап эле өлүмгө алып келе турган оорубу? Ушул оору жөнүндө айтып берсеңиз биринчи. Ооба, негизи бул вирус нипах боюнча бул илгертен маалымат бар болчу. Себеп дегенде 1999-жылы Малайзиядан чыккан оору. Көрсө, ошо Малайзияда нипах деген дарыя бар экен. Ошол дарыянын боюнда чочко баккан ферма болгон. Ошо чочко баккан фермада иштеген жумушчулар аден ошол ооруп баштаган. Кийин изилдеп көрсө, ошол жаңы вирус аныкталып, ошол вирустун атын ошол дарыянын атынан нипах деп коюп коюшкан. Бирок чын айтыш керек, ошол маалда көп ооруп, тез таркап, анан көп өлүмдүүлүккө алып келген. Ошондуктан бул вирус нипах зооноздук инфекция деп айтылат. Мындайча айтканда, ылаңдаган малдан адамга жугуучу зооноздук инфекция. Андан сырткары ошо саламаттык сактоо бүткүл дүйнөлүк уюму бар да, алар дагы ушул өтө кооптуу оорулардын катарына кошту. Себеп дегенде, бул өтө тез таркап жана көп пайызда өлүмдүүлүккө алып келчү оорулардын бири. Анан негизи кызыгы ушундай болуп атат. Ошол 99-жылы Малайзиянын өзүндө ушул оору коосколуп, көп адамдар ооруп, ушундай эле жанагындай өлүмдүүлүктөр болгон. Андан кийин бул Малайзияда бул оору катталган жок. Кызыгы бул оору башка өлкөлөргө таркап баштады. Ошо Малайзияга жакын турган Индонезияга. Мунун түпкү келип чыгышы Малайзиядан болот ошондо. Негизи Малайзиядан болуп атат. Андан кийин бара-бара Индияга, Бангладеш, Шри-Ланка, ал тургай Африканын, мисалы үчүн Мадагаскар, жана Сьерра көптөгөн мамлекеттерге коосколуп баштады да. Бирок тилекке каршы акыркы жылдары бул Азия мамлекетинен чыгып атпады дегенде. Ошол Индияда ушул күнгө чейин 18 жолу ушул оору коосколгон да. Ошол быйыл дагы ушул январь айында коосколуп 5 адам ооруду. Ошонун экөөсү лабораториялык жол менен тастыкталды. Азыр бүгүнкү күндө мен көчө эле маалымат алдым. Ошо биздин Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзүнчө офиси бар. Ошолор менен кызматташтар, көчө менен алар менен сүйлөшсөм, ошол эки оорунун бирөөсү үнү чыгыптыр бүгүнкү күндө, саламаттыгы жакшы болуп, бирөөсү азыркы күндө дагы эле дарылашып улантууда экен. Берки үчөө дагы негизи баары 5 киши да, башкалары ошол медицина адистердин көзөмөлүндө. Негизи бул оору айтып коюшубуз керек, чынын өтө кооптуу оору экен. Себеп дегенде, бул оорунун эң кызыгы бул аба аркылуу жукпайт экен. Баягы ковид, коронавирус сыяктуу эмес да. Бул негизинен жакын контактта болгондо жугат экен. Негизи бул оорунун кандай кол кармашкан учур же жанында жүргөн учурларда? Анткени айтып атат, ошол адамдардан
жан жануарлардан биз малдан чорду атпайбызбы? Ошолордон өзүнөн бөлүнүп чыккан суу туту аркылуу жугат экен. Бул эмне деген сөз? Демек, мунун түшүндүрмөсү мындай. Көрсө бул жаратылышта мындай жапайы чөйрө деп коебузбу? Резервуар деп коебуз. Же муну сактап алып жүргөн жаныбар бул жарганаттар экен. Эми жарганаттардын көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы үчүн ошол эле Малайзияда, же Африкада ушу жарганаттардын көптөгөн түрлөрү бар. Чоңу кичинеси бар дегенде учуучу, ит, учуп жүрүүчү, түлкү, мындайча айтканда орусча айтканда крыланы деп коет. Чоңдору бар. А биздин Кыргызстанда жарганаттын 5-6 түрү бар. Алар как бы чычкан сымалар деп коебуз, кичирээк жарганаттар. Көрсө ушул жарганаттар биринчи ошолор ушул вирусту ошол үстүнө алып жүрөткөн дагы алардын шилекей аркылуу бөлүнүп чыгат экен сырткы чөйрөгө. Бул ушул Кыргызстанда жүргөн жарганаттардан да жугушу мүмкүн? Жок, мен ага азыр токтом. Негизи бизге андай вероятность жок. Андай болушу да мүмкүн эмес. Себеп дегенде бул азыр Малайзияда жана Африка өлкөлөрүндө жана Индияда болуп атпайбы? Көрсө ошол жарганаттардын өзүнүн түрү бар экен. Негизи жарганаттарында биз вампирлер, тигүү деп коебуз, анча-мынча жырткыс малдар да булар. А көрсө бир түрү бар экен. Булар жер жемиш жеген жарганаттар экен. Көрсө ошол жер жемиш жеген жарганаттар, мисалы ошол банан болобу, абрикос, алма болобу, ошону жегенде сөзсүз түрдө шилекей тийип атпайбы? Кээде баягы чала жеп коюшу мүмкүн. Же ошол контакт болгондон кийин ошо шилекей тийгенден ал жерге түшүшү мүмкүн, анан башка мал жеши мүмкүн, же малга бериши мүмкүн, же адамдар жеши мүмкүн. Көрсө ошол вирус шилекей аркылуу жуп, негизги ушу вирус таркашына шилекей чоң роль ойнойт экен. Андан сырткары айтылды адамдардан ушул жаныбарлардан бөлүнүп чыккан экскременттер. Мисалы мача, жана башкалар суюктуктар дейм ба, айтып атпайбызбы, биологик суюктар жугушу мүмкүн экен. Ошондуктан бул жерден айтып атышат, негизги булагы бул ордун булагы. Ылаңдаган мал. Мисалы Индонезияда чочкодон башталбадыбы? Көрсө чочко эле эмес, башка да жаныбарлар оорушу мүмкүн экен. Жана адамдар, ооруган адамдар болушу мүмкүн булагы. Индияда жарганаттан, Жок, Индиядан жарганаттан жугуп атат ооба. Анткени жанагы түрү башка очоо каяктан пайда болуп атат? Биринчи эң башы 99-жылы 99 жарганаттан чочколорго жукту. Чочколордон чочко багып атып иштеген адамдарга жукту. Ошондуктан бул зоонос инфекция болуп калды да. Малдан адамга жугуучу ооруп калды да. Анан айрым учурда оору адамдардагы ушул оорунун булагы болуп калышы мүмкүн экен. Бирок ал учурда биз ооруган адамды сөзсүз түрдө багабыз, карайбыз, жуунтабыз, тарантабыз, тамак аш беребиз дегенде көрдүңүзбү ошондо кандайдыр бир суюкту аркылуу, шилекей болобу, же башка кандайдыр бир биологиялык суюкту болуп жугушу мүмкүн экен. Бирок азыркы тапта муну тактап атышат, адамдан адамга жугушу дагы өтө төмөнкү деңгээлде болушу мүмкүн экен. Негизи жанагындай жаныбарлардан же болбосо ошол жарганаттар жечү, жер жемиш аркылуу жугушу мүмкүн экен. Ошондо бияктан эки гана жол бар. Же ооруган адам жугуш керек, же болбосо жер жемишти чала жууп жесек, аякта баягы шилекей менен вирус калып калганда, ошолор аркылуу жугушу мүмкүн экен. Агай, мындай суроо болуп атат да, эми азыр деген баягы учурдагы ушул жылдын учурда катталып аткан негизги очок бул немеде Индияда болуп атат да. Индиядан Кыргызстанга келген жарандар көп, Кыргызстандан Индияга баргандар көп. Бул учурда баягы Кыргызстанга келип калуу коркунучу жок болобу? Туура. Бизде ошо эпидемиологик терминде бар да. Ошол мисалы үчүн вирус нипах боюнча бейпиликтүү өлкөлөр деп коебуз. Демек, ошол жакта очок бар да. Ошол жактардан келген адамдарга же барып келген биздин адамдарга сөзсүз түрдө көзөмөл жүргүзүшүбүз керек. Себеп дегенде ооруну ташып келүү коркунучу бар. Бул чынында өтө коркунучтуу оору. Анткени айтпадык буга чейин. Анткени ошол бүткүл салмак сактоо уюмунун берген анализ боюнча бул оору бара-бара пандемияга чакырчу оорулардын бири деп атат бул вирусту. Ошондон бизде аябагында чоң кооптонуу бар. Эми Кудай сактасын, Кыргызстанда бул убакка чейин такыр бул оору катталган эмес. Кыргызстанда эле эмес. Ушул биздин жакын кошуна өлкөлөр Өзбекстан, Казакстан, Тажикстанда бул оору каттала элек.
эгерде ошолордун биринчи жолу ошолордо катталып калат болчусу, ошону биз чындап эле коңгурону кагып баштайбыз. Биз азыркы күндө ошол кесиптештерибиз менен ошо Тажикстандагы, Өзбекстандагы, Казакстандагы сүйлөшүп, маалымат алышып турабыз. Аларда дагы биз сыяктуу эле алар деле даярдык көрүп атышат. Алар деле ушул Индиядан келген, Шри-Ланкадан келген, Африкадан келген адамдарга көзөмөл жүргүзүп атат. Жана алар деле бизге окшоп даярданып атышат. Эгерде келип калсак кантебиз деген чоң маселе бар да. Биз ошол боюнча азыр көп иштерди алып барып атабыз да ошол азыркы күндө. Мисалы 2019-2020 жылдары ковид адамдын ден соолугу канчалык маанилүү экенин, анын ичинде медицина тармагы канчалык даяр болуш керек экенин, адистер даяр болуш керек экенин, медициналык орундар канчалык даяр болуш керек экенин, дары-дармек, вакцина деген маселелер канчалык маанилүү экенин бул адам затына көргөзүп койду да. Кудай сактасын, бирок эми эгерде бул оору Кыргызстанга келип калса, бизде дары-дармек, адистер, баягы орундуктар канчалык жетиштүү? Биздин медицина буга канчалык деңгээлде даяр? Сиз аябай туура баамдадыңыз. Чындыгында ошо коронавирус боюнча пандемия убагында биз чындыгында аябай чоң тажрыйба алып калдык. Себеп дегенде ошол коронавируста деле, ушул вирус нипахта деле бул вирустарга каршы дары-дармегибиз жок. Андан сырткары вакцинабыз жок. Бирок кандайдыр бир иш-аракеттерди кылып, симптомдук лечение кылып, жана койкаларды даярдап, атайын адистерди даярдап, ушул боюнча даярдык көрүп калдык. Себептен да буга чейин да биз ошо коронавирус менен бир топ күрөшүп калбадыкпы? Тилекке каршы көптөгөн адамдар дагы бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Себеп дегенде бул бизге мындай күтүүсүз келген оору болду да. Ошол баягы ошол күтүүсүз келген нерсе бизге көп тажрыйбаны калтырып кетти. Биз ошону эске алып, азыркы күндө ушул нипах вирусу ошо Индияда болуп аткан убакта деле биз абдан катуу даярдык көрүп атабыз бул ооруга каршы. Кандай даярдык көрүп атасыздар? Мисалы үчүн азыркы күндө атайын ушу койкаларды адамдар жаткырып турган койкаларды атайын жанагындай жугуучу бөлүмдөрдү даярдап, канча адамды каяктан канча адамды кабыл алат атайын расчеттин баарын кылып койдук. Андан сырткары дары-дармектердин дагы запастарын текшерип, жана ошондой эле штаб түзүү боюнча дагы сөздөр жүргөн. Эгерде Кудай сактасын, эгерде келип калатын болсо, ал штаб тезинен түзүлөт дагы. Штабта кимдер иштейт? Азыркы күндө ошо болжолдуу адистердин баары тең дайын. Мисалы, мындай маселе бар да, баягы коронавирус жаңы келгенде дары туура эмес дарылоонун негизинде деп айтып атышат. Эми бул канчалык деңгээлде негиздүү так айта албайм. Ошонун айынан баягы көбү көз жумуп кеткен депчи. Бирок бул оору келсе мындай дарылоо процесстери кандай болот? Кантип дарыланат? Эмне дарылар колдонулат буга? Бирок ушул жерде кичине туура белгилеп кеттиңиз. Себеп дегенде азыркы күндө ошол бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо коому сүйлөшүп турабыз. Алардан атайын бизге эч кандай рекомендация же мындай сунуш нерселер келе элек. Мындай кичине эле мындай маалымат келип атат. Анан анча-мынча мындай. Бул эмне деген оору, симптомдору кандай болот? Ошолордон келип атат. А так мындай атайын нускама же руководство келе элек. Бирок биз ага карабастан ошол эле коронавирус убагындагы ошол эле материалдын негизинде атайын буга даярданып атабыз. Себеп деген азыркы атайлап дарылай турган дары-дармек жок болот атпайбы? Болгону эгер адам ооруп калса, симптоматикалык эле дарылоо болот экен. Симптоматикалык дарылоо деген ал кандай? Температурасы көтөрүлүп кетсе, температурасын түшүрөбүз. Ичи органдар иштесе, ошого жараша симптомдоруна жараша дарылоо жүргүзө алабыз. Болгону бул биз буларды өздөрүнчө обочулап, өзүнчө атайын бокстарда, бөлүмдөрдө дарылайбыз. Анан айтып коюш керек ушул жерден, ушул нипах вирустун эң жаман жери бул биринчи кезекте борбордук нерв системасын жабыркатат экен. Ал тургай ошол бөйрөктүн борбордук нерв системаны мени жабыркатат да. Ал тургай айтып атат, ошо биз ошо индиялык адистердин да сүйлөштүк, атайын телемост кылып. Алардын айтуусу боюнча адамдар айыккандан кийин делечи ошолордун
баягы калдыктары жемче айтканда жабыркап жүрүп жатканда себептен бул деген биринчи кезекте нерв системасын жабыркатып атпайбы? Көрсө ушул адамдар мурун ушу вирус нипахтан ооругандар өзүн кандай деп коет, яны талма оорусу болот экен, конвулсия. Өзүн жоготуп, ар дайым ушундай титиреп, калтырап, ушундай кандайдыр бир психикалык оорулар пайда болушу Бул мүмкүн экен. айырмачылыгы абдан чоң экен, башка оорулардан. Абдан чоң болуп атпайбы? Анан дагы эң жаман жери бул вирус нипахтын айрым учурларда симптому жок да өтүшү мүмкүн экен. Бизге эң кандай десем, эң жаман жери ошол да, кандай симптому жок ооруган адам ушул курулушта бизге. Көбүн эсе бул ар кандай формада өтүшү мүмкүн. Бирок көбүн эсе баягы нерв системасын жабыркаткан менен бул көрсө болгон нерв эмес, болгон орган системаны жабыркашы мүмкүн экен. Ал тургай айрым учурларда ич өтүп, же жүрөк ооруп, же болбосо дем алуу органдары жабыркашы мүмкүн экен. Көрдүңүз, бул деген салыштырмалуу тиги коронавируска салыштырмалуу бул өтө кооптуу жана белгисиз оору болуп атпайбы? Биз ошого кооптонобуз да. Бирок ошондой болсо дагы ушул жерден айтып коюшум керек. Ушул күнгө чейин азыр Индияда деле ушул түндүк Бенгалда болгон эле 5 эле учур катталды. Демек кандайдыр бизде мындай биздин маалымат боюнча, ушу бизге берген кеңештер боюнча биз башка өлкөлөр менен сүйлөшүп атабыз да. Бизге булардын келүү мүмкүнчүлүгү өтө төмөн. Жана келиши да мүмкүн эмес. Агай, мындай сактыкта кордук жок деген жакшы сөз бар да. Ооба. Аэропорттордо көзөмөл аппараттары орнотулганбы? Ооба. Азыркы күнү ошол бизде санитардык карантин пункттар деп коебуз. Бул деген ар бир чек арада алып тургай бир гана ушул аба каттамдары эмес. Мисалы үчүн Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан жол аркылуу өтөт да, автобус, жеңил машина дегендей. Ошол ар бир өткөн чек арада бизде санитардык карантин пункттар бар. Ошол жерде атайын медициналык адистер иштейт. Ошолор ар бир адамды текшерип, температура болуп калган болчу, бул айтпад буга чейин. Биринчи эле булардын белгиси дене табынын жогору көтөрүлүшү. Кимдин температурасы көтөрүлгөн болсо, аларды дагы бир жолу текшерип, ошол жерден аныктап өзүнчө бөлүп алып калышы мүмкүн. Азыркы күндө ошол аэропорттордо өзгөчө бизде түз рейс бар экен, бизде Манас аэропорт менен Делиден. Ошол жак аябай күчөтүлгөн, ошондой эле Ош шаарында дагы. Жана ошондой эле болгон бизде чек арада болгон экспорттардын баарына тең маалыматтар берилип, бүт адистердин бул нипах вирусуна каршы уже даярдалган. Азыркы учурда чек араларда, аэропорттордо ушундай медицина кызматкерлери көзөмөлдөр өткөрүп Ал атат. жакта мисалы үчүн ушул айтып коеюн, Манас аэропортунда аякта стационардык тепловизор деп коебуз. Ал жакта адамдар агымы көп да. Ал аппаратты атайын мындай коюп коебуз. Анан адамдар өтүп баштаганда кимдин температурасы жогору болчу болсо, ал көргөзөт да, биз ошол адамды сразу бөлүп алып калабыз. Эгер адамдар аз өтүп турган жерде болсо, портативдик тепловизор деп коебуз. Андай колго кармап эле жакындан эле барып, мындай текшерип аныктасак болот ар бирин. Бирок бир эле жол эмес, аны көрсөтсө дагы башкача, мисалы градустук менен башка параметрлер менен дагы бир жолу тактап аныкташат. Эгерде чындап эле температурасы жогору болуп калган болчусо, ошол жерден тез жардамды чакырып, сөзсүз түрдө тезинен жугуштуу бөлмөлөр ооруканага жөнөтөт да, ошол жерден. Ошончо бөлүп анан дарылап баштайбыз. Оорунун белгилери байкалбай алып жүрүүчүлөр дагы болушу мүмкүн да? Болушу мүмкүн. Бирок биз мындай кылып атабыз, атайын ушуна биз алгоритм иштеп чыкканбыз. Симптом менен келсе кандай алабыз, симптом менен келбесе кандай алабыз. Азыркы күндө биз 3 опцияда алгоритм даярдап койдук. Анын негизинде мындай, эгерде симптому барбы, жокпу, биз баарын тең жашаган жеринен дарегин алып, ошол жергиликтүү медициналык кызматкерлер, айтканда азыр үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу деген бар. Ошолорго атайын дайындалат дагы, ошол келген адам 45 күнгө чейин медициналык адистердин көзөмөлүндө болот.
Себеп дегенде бул нипах вирусунун инкубациялык мезгили деп коебуз, же жашыруун мезгили 4 күндөн максималдуу 45 күнгө чейин болушу мүмкүн экен. Биз Бул ошондуктан узак убакытка чейин узак созулуп турган убакытка чейин ооруп болот турбайбы экен. Биз демек, ошондуктан ар ошо Индиядан келген адамды, же Африкадан келеби, же Шри-Ланкадан келеби, эгерде биз шектене турган болсок, нипах вирусуна биз ал адамды 45 күнгө чейин ошо жашаган жеринде көзөмөлгө алабыз. Демек, бул ооруну баягы баарыбыз көрүп калдык да эми ковидте деген маска тагынуу, анан антисептик колдонуу деген бир чараларды көрчү белек. Туура. Буга жардам бербейт ал. Бул жерде маска жардам бериши мүмкүн. Бирок Бет кап. биз болбой эле азыр атайын эскертмелерди чыгардык, пресс-релизтерди берип атабыз. Ал жерде сөзсүз түрдө өздүк гигиенаны сактап жүрүшүбүз керек. Себеп дегенде биз айтып атпайбызбы? Бул контакттык жол менен жүрүп атат да, тыгыз байланышта болгондо. Демек, колдорду сөзсүз түрдө жуусуну залалсыздандырып, жандай дезинфекцияларды колдонуу абдан зарыл да. Биз ошондой кеңештерди берип атабыз. Эгерде температурасы көтөрүлүп кала турган болчу, кандайдыр шектенүү болуп калчу болсо, тезинен медициналык адиске кайрылуусун сунуштап атабыз. Сиз деген жана башында айтып өттүңүз, бизде баягы штаб даяр депчи, эгерде кандайдыр бир оорунун белгилери чыгып кала турган болсо, же бизге келип кала турган болсо, биз баягы ооруну алдын алганга даярбыз деп атпайсызбы? Ооба. Кайсыл ооруканаларда, кайсы жерлерде жаткырылышы мүмкүн? Булар негизинен баягы коронавирус убагында ковид учурунда ошондой болуп кызыл зона, жашыл зона деп бир бөлүндү эле го. Ошондой бөлүнөт. Ар бир ооруканада өзүнчө жугуштуу бөлүмдөр бар да. Ошол сөзсүз түрдө жанагындай таза зона, анан кийин таза эмес зона кылып бөлөбүз. Жана ошого жараша специалисттер иш алып барышат. Азыркы күнүбүз кандай болуп атат? Эгерде штаб түзүлүп кала турган болчу болсо, иштеп баштай турган болчу болсо, анда сөзсүз түрдө биз деген ошол баягы коронавирустагыдай эле режимде иштеп баштайбыз да. Сиз сөзүнүн башында айтып өттүңүз, азыр ошого жооп алгым келип атат. Бизде Кыргызстанда жарганаттын 5 түрү бар экен дедиңиз, э? Ал жарганаттар аркылуу тароо кооптуулугу жокпу? Эми мындай да. Ошол вирус Кыргызстанга келсе дагычы, дегенде бизде мындай, эми кантип орусча айтканда восприимчивый организм деп коебуз. Мындай айтканда, ошол кабыл алып турган организм адегенде табыш керек. Анан ошо жаныбар болобу, же адам болобу, адегенде ошону кабыл алыш керек. Мисалы үчүн биздин жарганаттар деп коелу да, биздин жарганаттар. Бирок биздин жарганаттар деген өлкө чымын-чиркеле жеген жарганат болот. Тиги болсо мөмө жемиш жеген жарганат болуп атат да. Айырмачылык ошо. Демек экөөнүн айырмачылыгы болот. Биринчиден баягы ташып жүрүүчү, алып жүрүүчүлөрдүн ортосунда айырмачылык бар да. Андан сырткары ошол вирус келген убакта дагы өзүнүн байырыла турган, же болбосо көнө турган организм табыш керек. Андан кийин барып анан бизге жугуш керек. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир негизде бизге эч кандай кооптонуу деле жок. Бул негизден бизге өтө кооптолуп аткан ошол сырттан оору адам келип калып, ошолор жугушу мүмкүн. Биз ошондон кооптонобуз. Биздин жарганаттардан эч кандай кооптонуу азырынча негиз жок. Индиядагы кесиптештериңиздер менен сүйлөшүп аткан учурда алар деген бул ооруну дарылоодо кандай ыкмаларды колдонуп атышыптыр? Алар деле бизге айтып атат, алар деле ушундай эле совет берди. Болгону симптоматикалык дарылоо болот да. Себеп дегенде дагы алып турган алар да бизди бир кызыктай эме келтирген. Аларда өлүмгө алып келүүчү 95% чейин болушу мүмкүн деп сүйлөп атат. Демек азыр биз айтып атпайбызбы? Ошо өлүмгө алып келүү коркунучу 40%-тан 75%-ка чейин деп бизге саламаттык сактоо бүткүлдүүлүк уюму берип атат. Алар айтып атат, айрым учурларда 95%-ка чейин пайызга чыгарып келиш мүмкүн деп атат. Демек бул чындыгында эле абдан коркунучтуу вирус болуп атат да. Өлүп калышы толук мүмкүн деген бир кооптун бар экен, э? Ошо жуктурган адам көрүп атпайсызбы? Каза болуп калышы мүмкүн. Каза болбой калса, ооруса, жана өмүр бою жанагындай нерв жагынан ооруп калышы мүмкүн экен. Улам конвульсия болуп, эстен танып жыгылып, эс акылын жоготуп,
өмүр бою ушундай жабыркаш мүмкүн экен да. Ошолорду биз эске алып, ошондуктан бизге ушундай абдан мындай коркунуч, кооптонуу бар да. Бизде эми паника деген бар да. Ошол болот да. Маселе ушул баягы паникага алдырбаш үчүн эл. Эмне кылыш керек экен бул оору келип калса? Негизи Алдын алуу паника, жолдору. ооба, туура. Ошондой башаламандык дүрбөлөңгө түшпөс үчүн сөзсүз түрдө ушул медициналык адистерди угуш керек. Ошолордун кеп кеңешин. Эгерде чындап эле ушунчалык коркунуч болуп калса, биздин кош өлкөдөн чыгып баштаса, биз анда баштайбыз да, абайлагыла, мондай оору жакындап калды, коркунучтуу экен, аны кылгыла, муну кылгыла деп айтабыз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул атайын официалдуу, расмий медициналык өкүлдөрдүн кеп кеңешин угуу керек. Анан бирөөнөн угуп, арана сөздөрдү угуп, дүрбөлөңгө түшүүнүн эч кандай кажети жок. Бул оору деген канчалык тароо жагынан өтө тез тарай турган вируспу же кандай түшүнсөк болот муну? Эми билем муну эл кандай кабыл алат. Ошол бизче мисалга маалыматтар боюнча бул вирустун таркоосу саатына 3 миллиметр дейт. Муну кандай түшүнсөк болот? Көрдүңүзбү? Бакы биз мектеп түшүнүшүбүз мүмкүн. Бул чындыгында тез эле таркачу оорулардын бири да. Ошондуктан ушунча кооптонуу бар да, бул өтө кооптуу жугуштуу оорулар болуп атпайбы? Демек, кандайдыр бир бизде мындай кооптонуу бар, себептен бул оору биз үчүн азырынча белгисиз оору. Биз бул боюнча эч кандай моюнга алыш керек, эч кандай тажрыйбабыз жок. Бирок биз келелекте эле уже дайынданып баштап атабыз. Тияктан бияктан маалыматтарды издеп, кандай кылышыбыз керек, чара көрүп атабыз. Байкоостон келип калса, биз баягы жөн туруп калбай, аракет кылып, адамдарды аман алып калганга аракет азыртадан баштап атабыз да. Сөздүн башында айтып өттүңүз эле, ошол биринчи чыккан учурда өлүм учурлары көп катталган депчи. Адамдардын өлүмү канчалык деңгээлде көп болуптур? Канча адам каза болгон мындан? Эми бул жерде ар кандай болгон да. Айрым учурларда мисалы 18 адам ооруган болсо, анын тегинен көбү каза болуп кеткен. Айрым учурда азыраак каза болуп калган. Мисалы, акыркы учурда азыр, мына быйылкы эле. Анда пока адам каза боло элек. Ошо 5 учур катталган бойдон турат. Ошонун бирөөсү үйүнө чыгып кетти. Бирөөсү азыркы күндө дарылап улантып атат. Эми мындайча айтканда азыркы күндө каза болгон адам каттал элек болуп атат быйылкысында. Ошондуктан бул оору деген ар кандай болуп атат да. Кээде көп, кээде жок, кээде аз дегендей. Эми баягы ооруну жуктуруп албаш үчүн адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми менин эң биринчи кеңешим азыр мисалы үчүн ушул Индияда, Түндүк Бенгалда бепилис мал болуп атпайбы? Ошол жакка саякаттап барууну же кандайдыр бир иш жумуш аркылуу барууну чектөө керек. Жана ошол Индияда жүргөн жарандар дагы ошол ооруну бизге алып келбеш үчүн алар да өз аракеттенип, ошол жактан дарылап, обсерватор деп коебуз, ошол жактан өтүп, обсерватордон өтүп, биз атайбыз рекомендация берип атабыз, аяктан ошол мисалы Индияда тест системасы бар. Аны баардык адамдарды текшерип, аныктаса болот, вирус барбы жок экен. Ошондой колуңардан келсе, ошондой кагаз менен келгиле деп сунуш берип атабыз. Ал эми жергиликтүү калкка айтарыбыз, эми ооруган адам менен колдон келишинче азыраак контактта болуу керек. Өзгөчө сырттан келген, ошол Индиядан келген адамдар менен абайлоо керек. Эгерде контакт болуп кала турган болчусо, андан сырткары бул адам эле гана эмес. Ошол мисалы Индиядан келген, азыркы күндө биздин ветеринардык кызматыбыз ошол жактан келген продукцияга, этажга тыюу салыптыр. Бул абдан туура жол. Эгерде кандайдыр бир жолдон келип калып турган болчусо, экзотикалык жер жемиштер деп коебуз го, банан, санан, ананас, тыюулар келип калып турган болсо, сөзсүз түрдө аны таза жууп, анан кийин ашка колдонуу керек. Андан сырткары негизи бул коронавирус эле эмес, негизи бул нипах вирус эмес. Кандай болбосо өзгөчө ылаңдуу мал бакканда ар дайым ушу өздүк гигиена болуш керек да.
сыртқа бардыңбы, келдиңби, корооға кирдиңби, чыктыңбы, сөзсүз түрдө колду таза жууп, өзгөчө дененин ачык бөлүгүн таза кармап, жуунуп, өзүн таза алып жүргөн биринчи шартта. Агай, ана мына аэропортко аппараттар коюлду дедиңиз, булар ооруну кантип аныктайт? Мен жана түшүндүргөнгө аракет кылдым, айтпадымбы, ошол ал өтүп аткан адамдардын температурасы кимдики? Нормадан жогору болбосо деле адамда температура болушу мүмкүн да. Болушу мүмкүн. Туура айтасыз. Ошо өтүп аткан дегенде ким температурасы жогору болсо, ошол адамды көргөзөт. Биз ошону кармайбыз. Анан кийин бизде эпс анамнез деп коебуз. Каяктан келдиң? Кайсы жериңиз ооруп атат? Биз дагы текшеребиз да, өзүнчө тепловизор сырткардагы атайын жана параметр деп коебуз, же градусник бар. Аны текшерип, анан аныктайбыз. Агай, айттыңыз да, бул ооруну дарылаганга дарылар жок. Вакцина жок. Кантип дарылайсыңар? Мен сизге жана айтпадымбы, ошо бул мындайча айтканда симптоматикалык гана дарылоо. Болгону ошол эле. Азырынча ошол эле. Себеп дегенде чындыгында эле ушул вируска каршы дармек жок. Бизде эле эмес. Ошол Индияда эле дүйнө жүзүндө жок. Бирок дагы жакшы жери ушул вирус нипахты аныктоо үчүн атайын тестималар уже чыгарылган. Биз азыркы күндө ошо Россия Федерациясы менен жана саламаттык бүткүл саламаттык сактоо уюму менен кат жазып сүйлөшүп, жакын арада буюрса ушул тестималды алып, ошо сырттан келген жанагы бейпилис аймактардан келген адамдарга тестиманы биз өзүбүз бул жактан аныкташыбыз толук мүмкүн. Ал аппараттар келе элек азырынча. Азырынча бизге ал тестималар келе элек, там тестима деп коебуз, анан биз адистер өзү даяр, алар баягы методикасы окшош эле да. Анан келип калса, биз сырттан келгендерди өзгөчө, бизде Индиядан келип окуп аткандар бар, каникулдан келчүлөр бар, анткени бизге да жакында Эми азыр жумушка орношкондор да көп болуп атат. Бизде көп агылып келип атат Индия өлкөсүнөн. Азанын үстүнө жанында эмгектик миграция күчөп атпайбы? Биз ошонун баарын эске алып, ошол тест системаны азыр биз сүйлөшүп, жакында буюрса алабыз. Ошол тестима келип калса, ошол сырттан келген мигранттар болобу, биздин студенттер болобу, же контракт иштеген жумушкерлер болобу, ошонун баарына тең ушул нипах вирусту аныктап баштайбыз. Эгер бар болуп калатын аныктап алсак, анда сөзсүз түрдө дарылоого аракет кылабыз. Демек, кыргыз медицинасы даяр. Бүгүнкү күндө биз даярбыз. Мынакей уже буга чейин уже тестима боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан сырткары биз өз адистер бар тең симптомундагы андай экен маалыматтарды берип, ал турбай койкаларына чейин дайындап, алардан расчеттор, мисалы үчүн Бишкекке канча адамды кабыл алып жайгаштыра алабыз. Жакынкы райондордо канча бизде ооруканалар бар, канча отделение бар, канча адамды кабыл алып, буга чейин биз расчетубузду даярдап койдук. Анткени бул эми коронавируста да бул массалык болот деп биз күтпөйбүз, бирок деген ошо коронавирус болгондо биз баягы массалык адамдар ооруп баштабадыбы? Биз ошолдой расчеттор аз да жасап койдук. 5 киши келип калса, ким кабыл алат? 100 киши, андан көп болуп кетсе деп атайын мындай ушундай расчетторду жүргүзүп койгонбуз. Кыскасын айтканда, азыркы күндө саламаттык сактоо министрлиги тарабынан баары тең уюштурулуп, бүт адистер даярдык көрүп, мындай айтканда биз ал ооруга даярбыз. Кубанагай, анда сизге рахмат. Нипах оорусу боюнча суроолор абдан көбөйүп кеткен болчу. Бул өтө коркунучтуу болсо, бизге келсе, биздин медицина канчалык даяр эле, ковид убагындагыдай болуп, башалма болуп кетпейби деген бир суроолор бар болчу. Биз сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Рахмат. Кудай сактасын, эми бул оору келбестир деп үмүт кылабыз, албетте. Кадырман көрүүчү, биз бүгүн дал ушул Индияда тарап жаткан нипах вирусу боюнча кеп кылдык. Бизде конокто саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык өтө кооптуу карантиндик жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун эпидемиология башкармалыгынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Кубан Бектурдиев болду. Биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.